Ассаламу алейкум достор. 1 жылдық гиласқа қандай форма беруге болады? Ушул боюнча сүйлөшөлү. Ар бир адам өзүнүн туткан усулуна жараша форма берет. Мына бул тигилген көчөт, 1 жылдык көчөт. Былтыр 2019-жылы тигилген жазында. Ушуну көрсөтөлү. Мынакей. 1 метр ашыгыраак өскөн. Эгер бул гиласка мына жерден кыркып койсок, мына экөөнү бул жерден кесип койсок кандай болот? Анда биринчиден бул жерден кесилгенден кийин мына бүчүрлөрдөн 2-3 бүчүр өсүп чыгат, дагы түз өсө баштайт. Бул уже бийик коюлган штамп болуп эсептелип калат. Анда бийик коюлат. 1 метр ашык. Эгер бул жерден кессек кандай болот? 30 сантиметр ылдыйдан кессек кандай болот? Анда бул бүчүрлөрдөн өсүп чыгат, дагы бул орто штамптуу көчөт болуп саналат. Эгерде төмөндөн ылдыйдан кесе турган болсок, 30, 40, 50 бул жапыс штамптуу форма бериле баштайт. Ушул боюнча азыр кыркайлы. Мына. Эгер бул жерден кыркканыбызда 2 бутактуу 2 кронал болуп калды. Мында мына градустар бири-бирине жакын болгон үчүн бул бара-бара бул жерден бири-бирине өсүп жетилип, бул жерден түлкү келет, түлкү. Эгер бул жерден кесе турган болсок кандай болот? Мынакей үстүнөн да 20 сантиметр алып койдук. Анда бул жерде мынакей кийинки турган бүчүрлөр өсө баштайт. Биз азыр максатыбызга, усулубузга ылайык бул көчөттү мүмкүн болушунча ылдыйдан кескенге аракет кылабыз. Нар жагында бүчүр аз экен. Муну биз максатка ылайык ушул жерден кесеткенбиз. Мына достор 35-40 сантиметрге жакын кылып кырктык. Бул жерден эми мына бул бүчүрлөр өсүп чыгышы керек.